Кандайсыңар адамдар, кара курсак жамандар, жатасыңар анан жанбаштап интернеттен жаңылыктардан окуп астынан комменттерден уруп коюп өз мнениеңарды талкайт этип. Жакшы. Мен кечеки экспериментимдин жыйынтыгын айтып коеюн деп чыгып атам атак. Эмне мынча сөгүндүң деп жаман көрүп атканы бар, жакшы көрүп атканы бар, түшүнбөй башын тырмап отурганы бар дегендей. Ошонун бир жөнүн айтып коеюн деп бүгүн чыгып калдым атак. Кечеки сөгүнгөнүмдүн себеби эмне эле? Мынаны байкасаңар, өзгөчө блогерлер, подписчиги көптөр, анын арасында аштуу баштуу СМИлер деле иши кылып эле хайп кармаш үчүн заголовкасын деле Мыркымбайский жазып калды. Короче, мына срочно көр, азыр өчүп калат тырым-пырым деген нерселердин баарын жазып, иши кылып эле адамдын көңүлүн буруш керек. Эптеп, септеп, креативный бир нерселерди ойлоп таап алып эле, ал көрүүчүлөргө кандай таасир калтырат, кийинки келечеги кандай болот деген нерсени эч ким ойлобойт. Ушул минутада просмотр көп болуп, лайктар көп болуп эле, комменттерден жаадырып ийсе, мен популярный болуп кетсем деген эле ой болуп калды да. Мына мисалы, кечеки ролигимдин максаты деле ошол болчу да. Башкаларга салыштырмалуу, кстати, кечеки роликтин активи нормальный болду. Өзүңөр деле салыштырып көрсөңөр, буга чейинки жакшы нерселерди айтсам, вообще просмотр жок, эчтеке жок. Кече сөгүнүп таштадым эле, бәлен элдин баары комменттер менен жаадырып эле сөгүп эле жатып калышты. Сен эшексиң, сен мындайсың, тигиндейсиң деп элечи. Ушул нерсени көрсөтөйүн деген туугандар, өзгөчө контент менен сугарып аткан блогерлер, давайте задуматься о серьезном дегендечи. Конечно, не мне вас учить, но, ТикТокто да, кыргыз эле балдар, кыздарды деле көчөдө карасам, байкуш сатып аткан дарбыздарын барып чабып, там көчөгө чаап таштап, андан сугунуп жеп, аны ким тазалайт? Ошону ойдон таштаган бойдон кетип атасыңар да, я знаю, троллейбустун ичине кирип, бир нерсе кылып, конечно, эл аны көрөт, бир нерсе жазат, силерге просмотрлар түшүп атат, но андан кийинкиси эмне болот? Короче, мен түшүндүңөр, менин айтарым эмне деп айтып атканымды өзүм да түшүнбөй калдым, честно говоря, хрен деп эле. Кыскасы ушундай, журналисттер деле уруп атат, мен баары эмес эми, аны өзүлөрү деле түшүнүп атат, ни хрена себе ушундай уровеньге түшүп калдымбы депчи, бирок ошого карабастан замандын талабы ушундай деп өзгөчө негативный информацияны көбүрөөк чыгарышат да, себеби адам ушундайбы билбейм, бирөөнү бирөө өлтүрүп кетти десе жанталашып кирип окуйт экен да, жакшы жаңылыкка караганда жаман жаңылыкты көбүрөөк жазып калды, ошондон улам элдин настроениясы да жок, тырым-пырым. Короче, мен ушуну айтайын дегенмин, түшүндүңөрбү? Кечеки эксперименттин максаты ушундай болчу, короче. Кандай дейсиңер? Чын айтып атамбы же опять пизжу деп эле?